кыскача отчет. Урматтуу мекендештер, баарыбызга белгилүү болгон 14 август күнү Красногор шаарынын Нахабино районунда футбол аянтчасында кыргыз балдарыбыз менен тажик балдар футбол ойноп жатышып, ортодо келишпестик болуп, эки тарап мушташып, натыйжада биздин кыргыз бир тууганыбыз Шаймерден уулу Жакыпбек 1996-жылы төрөлгөн Токтогул жеринин кулуну жаракат алып кайтыш болгон. Бул иш боюнча Красногор шаардык тергөө комитети факт боюнча иш козгоп, күнөөлүү балдарды кармап, тергөө иштери жүрүп жатат. Маркумдун сөөгүн узатуу боюнча Москвадагы Токтогул коому жана ошондой эле Москвадагы кыргыз бир туугандар каражат топтоп, жардам кылышып, бүгүн сөөктү Москва-Бишкек багыты боюнча узаттык. Бишкектен тосуп алышып, маркумдун туулуп өскөн жерине Токтогул районуна алып барып, сөөгүн жерге беришет. Москвадагы кыргыз коомчулугу терең кайгыруу менен бирге маркумдун жакындарына көңүл айтабыз. Кайрат кылгыла. Элибизде, жерибизде тынчтык болуп, алтын башы заман 12 мүчөбүз бүтүн экенибизге аман эсен барсак экен. Москва шаары 17 август 2018 жыл. Facebook сайты Улан Кошматов. Спорт ойын ойнап, башка улуттагы балдардын кичине айтыша кетишип, түшүнбөстөр болуп, орто жолдо уруш мушташтын аягынан биздин балдар жаракат алып, бирөөбүз ошол жерде мектепке бардык. Ушул нерсени өзү ошол жерге жолугушка барбай эле ушул нерсени токтоп койсок да болмок. Ошон үчүн биз баягы кийин өкүнүп калабыз да, өкүнүп калабыз. Бирок болор иш болду. Кайрат кылды. Эми бул жерде мынакей Руслан, кече болуп аке балдар бардыгы, эки Токтогулдун да Залкар деген досу чалып атат. Бар тууган уруттарына барды чогуу чукап, колубуздан келишинче элчиликтин жамааты келип жардам беришти, колдон келишинче. Эми аягында мынакей кагаздан бүтүрүп, бүгүн мынакей сөөктү салып, азыр сөөк аэропортко барат, таможня терминалга кирип, анан кечинде саат 8:30 учуп, эртең таңга Бишкек болуп, Бишкектен сөөктү алып чыгышып, Токтогулга, толук ошо туулуп өскөн жерине алып барып, ошол жакка баланын сөөгүн беришет. Бүгүн эжеси менен бир тууган агасы сөөктү узатып кетип атышат, бар документтер уже даяр болду, бар берилди. Бул жерде 39 000 төлөндү деген беде квитанциялар, азыр Руслан өзүнүн көбөсүнүн 39 000 төлөнгөн боюнча документтер бул жерде виртуальный услуганын эмеси. Документтер Руслан. Кантип турган анакей келбе. Бет. Новый жанагы документтер. Бул бир. Бул жерде бир тууганымдын паспорттары бар ушул жерде. Макулбу? Жоготпогула. Бул жерде свидетельство о смерти кара кагаз. Муну кара кагаз менен. Анан биз азыр дагы документ жасап беребиз. Что действительно ушул жерде Жакыпбек иштеп жүргөнү анык дегенди биз жасап беребиз. Кыргыз диаспорасы. Ушу менен баягы сөөктү жерге бергенден кийин, өзүнө бергенден кийин бир жуманын ичинде бизге чалсаңар биз айтабыз, адрес беребиз. Жанагы кагазда жөнөтөбүз. Министерство миграцияга барсаңар, бүгүнкү күндө мамлекет ушу жардам болуп, сөөк бергенге, сөөктү узатып алып келгендерге ушу каражатын баягы кеткен каражатты 50 000 сомду комиссия төлөп берип атат. Акылбы? Ушу мамлекет жардам болуп. Мына бир тууган сага аманат баардык кагаздарына бердим. Акылбы? Мына ал. Бул бир деген бар. Бул бир. Так. Ашыгыда кой. Бияқта кет. Мына урматтуу туугандар. Мынау 15 000 рубльді такси кейджи. Русландын жамааты, балдар бар. Такси кейджидин балдар 15 000 рубль берди. Бир тууган Руслан эсептейм. 6312-де жаңы балдар агрегат ашты, таксистер. Булар берди. Бул бир. Телефонуна кет. Телефонуна. Өчүп тасып.